Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Сиз алдыга койгон максатка жетүү үчүн кыйынчылыктар жаралып жатабы? Аны кантип оңой жол менен жеңүүнү билгиңиз келсе, анда биз менен бирге болуңуз. Бутка чалынган 8 жаман адат. Эч ким өзүн мен жаман адаммын дебейт. Ооба, адамдын жаманы болбойт, анын жаман сапаттары болот. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Төмөндө саналган 8 адатты жакын жолотпой күн сайын адам болуңуз. Бардык нерсени жүрөккө жакын алуу. Чөйрөдө ар түрдүү адамдар болот. Бирөөнүн сизге карата жасаган мамилеси жашооңузга өтө чоң мааниге ээ болушу керек. Ал сиздин маанайга, максаттарга жана пландарга тоскоолдук кылбоосун шарттаңыз. Туура эмес тамактануу. Туура тамактануу дени сак жашоонун өзөгү. Эң аз дегенде күнүнө 4 маал тамактаныңыз. Аз-аздан, бирок аралыгын алыс эмес. Бат-баттан тамактануу керек. Өткөндү кое бербөө. Сиз үчүн келечек маанилүүбү же өткөн күнбү? Эгерде бактылуу турмуш кечирем десеңиз, өткөн нерселерди унутуңуз. Сөз балалык, жаштык, жагымдуу күндөр жөнүндө болуп жаткан жок. Сөз өткөн убакыттагы жагымсыз нерселер жөнүндө, аларды кое бериңиз. Эл эмне дейт? Эл сүйлөйт, айтат, дейт да кала берет. Эл эмне дейт деген туткундан чыгыңыз. Француз жазуучу Онеро де Бальзак Шахреновая кожа чыгармасында коомдук пикир баардык сойкулардан дагы булук дегени бар. Баарына жагууга аракет кылуу. Баарына жагам, баарын ушул нерсеге ишендирем десеңиз, жаңылышасыз. Баарына жагыш үчүн акча болуш керек. Бул баягы эле элдин пикири менен эсептешип жашаган оору. Сизге кандай учурда комфорт түзүлөт? Биринчи ошону ойлоңуз. Бирөөнүн пикири сизге ыңгайлуу шарт эч качан түзүп бербейт. Кеч уктоо. Медицинада кечки саат 22:00дөн түнкү 4-кө чейинки аралыктагы уйку эң пайдалуу дешет. Эрте жатып эрте турган киши организмдеги токсиндерден эрте арылат, бошонот. Теридеги түнү менен иштетилген заттардан арылып жуунат, тамак ичет жана башка. Наалый берүү. Позитивдүү адамдар бекеринен узак жашашпайт. Бардык кырдаалды оң жагынан кабыл алыңыз. Наалып жүргөн адамдар дайыма айланасында да негатив чачып жүрүшөт. Бирөөнү сөз кылуу. Азыр баары электрондошуп кетпедиби? Ушак айтуу, бирөөнү суноо, артынан сүйлөө азыркы социалдык тармактарда ар кайсы комментарийди жазып, пост чыгарып отургандардыкы болуп калды. Мындай ыплас иштерге убакыт коротпоңуз. Урматтуу көрөрман, эгер сиз бул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул видео тууралуу ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз жана биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сизге чоң рахмат.